Tağış gerek bizim. Kayıtlı kayıtlı kaçıp tak mümkün emez öyle. Bayke salamatsızbı. Жарандарга маска Çok bana verin. талап коюп атасызбы же койбой атасызбы? Эмне үчүн өзүңүз таккан жоксуз? Ağzı çeştimede bir ötüp. Kандай ескертүү берилген? Өлкөдө коронавирустун 3-толкуну башталуу коркунучу турат. Мындан улам жарандарга түшүндүрүү иштери уланууда. Анткени менен көпчүлүк жарандар өткөн катаал кырдаалды эстен чыгарган сындуу. Бул жолу Ош шаарындагы кичи жана чоң маршруттук каттамдарга санитардык нормаларды текшерүү жана жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кызым мектепке келдим эле муну койчу алганы ошону койчу. Бала сизге караштуу. Бар, ооба. Маскасы бар. Баланын ден соолугу үчүн кооптонгон жоксузбу? Кана маска? Масканы унутуп калдым деп. Унутуп калдым. Унутуп калдым маскасын. Азыр дагы жаңысы келип атат деп атат. Дет болгула. Kudayın nasıl verdim? Шаар ичиндеги маршруттук каттамдарда санитардык нормалар сакталбай жатыптыр. Андагы кээ бир айдоочулар жүргүнчүлөргө эч кандай талаптарды коюшпайт. Жада калса көпчүлүк унаалардын салонду тазаланбайт. Текшерүүгө алган кызматкерлерге айрым айдоочулар орой мамилесин көрсөтүп, нааразы пикирлерин да билдирип жатышты. Ал эми мындай айдоочулар айыпка жыгуу үчүн тизмеге алынды. Köpek alçı deyip. Olup çekiye koyuyorsun da kimi? Yok, şerde alıp beren çekiye koyuyor öylesini. Sizlerge talaplarda atkargılar mı? Virüsün jayılışı boyunca talaplarda atkargılar deyip. Kançalı eskertip aytkanбыз. Yo antisep bana çoğun kız bana bu. Ал антисептик жарабайт да ушунча элге канча жеткен бар. Канча киши таштырасыз? Liseye bana gel park edin. Tamamen aytayım yenge. Nime gel? Tazamesekken talapka cevap vermeydi. Yeterli yuvup çıkamız da. Başlarını tazames, sanitarlık normana cevap vermeyin. Tamam. Adam Kalarınız dağla kirli kara. Olbaydı da bu. Ош шаарындагы коомдук транспорттардагы санитардык нормаларды текшерүү иштери уланууда. Эң негизгиси андагы жарандарга көбүрөөк басым жасалган. Биздин байкообузда жарандар көбүн эсе өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиледе камераларды жана ошондой эле санепид көзөмөл кызматкерлерин көргөндө гана чөнтөкчөдөн жана сумкалардан маскаларды чыгарганын көрүүгө болот. Текшерүүчү топ калаанын бир нече аймактарын кыдырды. Эми ар апта сайын мындай текшерүү жана түшүндүрүү иштери уланат. Андан тышкары транспорт кызматкерлерине тапшырмалар берилет. Бул жерде айдоочулардын арасында дагы бул түшүндүрүү иштерин күчөтөбүз. Ушул ишканалардын баягы жоопкерчилиги чектелген коомдордун жетекчилери менен дагы сүйлөшөбүз, аларга да тапшырмаларды беребиз. Анан өзүңөр билген мамлекеттик автоунаа мекемебиз бар, алардын жетекчилери менен дагы тийиштүү иштерди мындан да ары дагы алып бара бермекчибиз. Ал эми санитардык нормалар сакталбаган айдоочуларга тиешелүү чаралар көрүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгына карап 293-статьянын негизинде 1000 сомдон 3000 сомго чейин айыппул салынат. Ар бир рейске чыкканда тазалап чыгыш керек, обработка кылыш керек, дезинфекциялаш керек. Көп машиналар ичи лай. Даже дезрастворлар, соросек дезрастворлары жок экен. Ал эми мындай текшерүүлөргө жана талаптарга 143 маршруттук каттамдын кызматкери нааразы болууда. Унааларды күн сайын залалсыздандыруу үчүн 75 литр антисептикалык каражат коротулат экен. Керектелүүчү каражаттардын жарактан чыгып калганына байланыштуу аларды сатып алууга да азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатыптыр. Мындан улам көпчүлүктү тейлеген коомдук транспорттор үчүн талапты коюордон мурда мамлекет тарабынан аз да болсо көмөк көрсөтсө болмок деген пикирин Алтын Жунусов айтууда. Мисалы хлор деген нерсени, башка деген нерсени санэпидстанциядан келип, бири келип жардам берген жок. Біз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн өзүбүз издеп барып, таблетка болсо таблеткасын, ушу хлорлорду алып келип, бүт барды, мисалы бочкалардын деле, мисалы ушу малга келип, мына 1 жыл болуп элек, 5 баягына себе турган нерселерди өзүбүздүн жаныбыздан алдык. 2 баягындай чоң баягы пульверизатор дейт, одон өкөнү жок кылдык. Ошодо мисалы же мэрия тараптан же бир мына неме тараптан жардам кылып алып келип берген жок бизге. Талапты кылып атышат бирок. Талап бизге мына ушул септиңерби, ушуга кылдыңарбы, бир кандай нерсени айткан жок. Биз өзүбүз ушул нерсени алып келип дарайлап койгонбуз мына. Эскертсек, бул убакка чейин Кыргызстанда вирустун күч алган 2 толкунун баштан кечирди. Алдыда 3-чү толкун башталат деген кооптонуулар болууда. Андан тышкары коронавирустун жаңы мутацияланган түрү коңшу мамлекеттерге чейин жетип келгени маалым. Мындан улам өлкөдө коопсуздук чараларын көрүү иштери күч алды. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары.